Салам достор жана жаңы жазылган консультанттар, сиздерге азыр кантип заказ жазам деген темада видео тартып көрсөтүп беремин. Менин атым Кымбатбек кызы Гүлпери, Фаберлик компаниясынын директору боломун. Анда эмесе кеттик. Эң эле биринчи сиз Play Marketке кирип, Play Market баарында эле болсо керек, Samsung телефондорунда. Бул жерде Фаберлик деп жазасыз. Фаберлик деп жазсаңыз, бул жерге чыгат сизге. Ар түрдүү варианттар чыгып экен. Так, Фаберлик десеңиз, менде уже бар экен, обновленный версиясы дейт. Фаберлик деп жазсаңыз, мына чыгып калат. Ушуну установить этесиз. Менде обновить этип отурбаймын. Ошону установить этсеңиз, сизде мына ак фондо кара жазуу менен FL деген жазуу пайда болот. Ушуну ачып киресиз. Ачып киргенде бул жерде бул жерде мына эмеси главное менюсу чыгат. Бир чекесинде мына корзинканын сүрөтү турат, экинчи чекесинде 3 сызыкча турат. Ошол 3 сызыкчаны бассаңыз, менде азыр Кымбатбек кызы Гүлпери деп чыгып калды, сизде войти деп чыгат. Ошол жерде азыр выход кылып көрсөтүп берейин. Номер консультанта деди. Сиздин телефон номериңизге номер консультанта деп келди. Менин номер консультантам 701-459. Паролум дагы 1 2 3 4 5. Ошол эле эмеңизге сизге пароль дагы келди. Мынакей ошону терип киргенибизде бизге кирип калды мына личный кабинет деп. Эми адрес доставки меники белгиленген. Сиз башка адрес доставканы өзүңүз белгилесеңиз болот. Сиздин телефонуңузда мындай болуп чыгат. Эң үстүндөгү плюс деген белгини көрүп атасызбы? Ошону басасыз. Выбрать из списка дейсиз. Мисалы үчүн Россияда болсоңуз Россия, же болбосо Кыргызстандасыз, Кыргызстан дегенди тандайсыз. Азыр биз Россияны тандайбыз. Кайсы областьта жашайсыз? Мен азыр Москвада турам. Москва деген жерди табабыз. Так, Москва, город Москва. Город Москвадан Москва дегенди тандайбыз. И бул жерде метролор чыгат. Дмитровское шоссе, Бабушкинское. Мен белорусский метродо иштейм. Белорусский дегенди издейм эмичи. Белорусский. Б. Так. Чайнап калдыбы? Же өтүп кеттикпи? Белорусская мынакей. Белгилеп туруп, бул режим работы. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота иштейт экен. 11-ден 7-ге чейин иштейт экен. Суббота күнү 6-га чейин иштейт экен. Точный адреси Ленинградский проспект, дом 2 экен. Телефон номери бул экен. Анан ушуну белгиледим кызыл кылып. Анан подтвердить этип коем. Дагы бир жолу мына эмени тоголокчого бастым эле кызартып. Дагы бир жолу подтвердить эткенден кийин бул жерге чыгып калды. Андан кийин главныйды бассак, нол чыкты. Эми биз каталог колубузда бар болгон болсо, мына корзинканын сүрөтүн басып, плюсту басып, артиклы менен терсек болот. Мисалы үчүн 0215 деп ушинтип чыксак бизге бул товар жок экен. 11119 деп мисалы. Товардын артиклын көрүп турабыз да каталогдон. Ошентип артикл менен заказ кылсак болот. Духовка и плитка 110 рубльдан келет экен. И плюс деп 1 2 3 4 5 штук. Же болбосо бул биринчи варианты заказ кылуунун. Экинчи варианты товары деген жерге кирип, мына жерде косметика, парфюмерия, одежда, аксессуары, дом, детям, мужчинам для бизнеса дейт. Например, сизге косметика деген керек. Макияжга кирип, для глаз, теңдерди, ресницаларга туштарды карайсыз. Туштан кайсыдыр бир тушту жагыктырып калдыңыз. О продукте деген жерди окудуңуз. Отзывдарды окудуңуз. Вау, сонун экен деп туруп купить эттиңиз деп коелу. Корзинканы барып карасаңыз, тушта түшүп калды. Бул экинчи способу болду заказ жазуунун. Азыр сиздерге үчүнчү способун көрсөтөйүн эми. Үчүнчү способу бул жерде серия деген жерге кирсеңиз болот. Школьная коллекция, Axiology сериясы, Skyline сериясы, Secret Story сериясы, Штрудель с мороженым дейт. Например, гель для душалар. Эмнелер бар. Бул жерден деле мына бальзам для губ жагып калды. Плюс корзинканы басып койдуңуз эле, галочка чыгып калды. Дагы кетти аз. Дагы бир нерсе самын жагып калды. Плюс
эми баягы корзинкабызды ачып карасак, биз тандаган бальзам для губ, анан кийин мыло кошулуп калды. Жалпы заказыбыз 971, 9 балл болуптур. Дагы кошсок болот, назат кылып, баягы эле жерибизге келсек болот. Эгерде сиздин бонустарыңыз топтолгон болсо, Фаберлик клубду ачып, Фаберлик клубтан да бонустарды бонустарды алсаңыздар болот. Кечиресиздер деп. Ошентип, бул 3 жол менен заказ жазуу болду. Анда эмесе көңүл буруп укканыңыздарга чоң рахмат. Бул заказды жазып, өз бизнесиңизди куруп алышыңызга чын жүрөктөн тилештешмин. Саламатта калыңыздар.